Жараткан затты мактайлы, жүрөгүбүздө сактайлы. Урматталган, макталган, улуу зат жалгыз бир Алла. Төрөлбөгөн, өлбөгөн, тирүү зат жалгыз бир Алла. Жалындын түбү чок болот, жалгандын түбү жок болот. Ачтуунун карны ток болот, акмактын оозу шок болот. Элертип минсең учурган, эр канаты ат болот. Билбеген сөздү билдирген, билимнин кени хат болот. Барыш келиш кылбасаң, бир тууганың жат болот. Бардык иште март болсоң, баштаган ишиң бат болот. Адабият сөз айткан, акындын элден тил артык. Акыйкатсыз төрөдөн адилеттүү кул артык. Акылы жок жигиттен абышкасыз тул артык. Арамдан тапкан байлыктан, адалдан тапкан пул артык. Алтын эр ат басса, алтынын алда отко жак. Алтын кылыч кеспесе, аш бычак кылда этке чап. Акылсыз болуп жашасаң, арманда өтүп кетесиң. Агайыңа жакпасаң, бир балеге жетесиң. Аллах Таалага жакпасаң, чоң балеге жетесиң. Аллах Таала Кур'ан Керим Аялдар сүрөсүндө аял эркектин мамилеси тууралуу 19-аятында сөзү бар. Ушул аяттын бөлүкчөсүнөн айтып кетейин. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. Аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт Аллах Таала. Аялдар менен жакшы мамиледе болууга буйрат. Ошондой эле аял күйөөсүнө итаат кылып моюнсунуп, аялдарга жакшы мамиле кылуу керек. Аялдардан кандай нерсе талап кылынса, аялдарга дагы ошондой моюнда кандай милдет болсо, ошондой укуктар дагы бар деп Аллах Таала башка аятта айтат. Демек, эркек жакшы мамиле кылууга буйрулду, аял дагы күйөөсүнө жакшы мамиле кылуу керек. Ва ин карихтумухун, эгер жек көрүп калсаң, күйөө аялын жек көрүп калса, же аял күйөөнү жек көрүп кала турган болсо, анда жашоодо сабыр кылып, жек көргөнүн билгизбей, жакшы мамиле кыла берүү керек. Жек көргөн нерсеңди Аллах Таала келечекте жакшылыкка айлантып, жашоодо көп жакшылыктарды насип этет. Бул Аллах Тааланын аятында келген нерсе. Адам жашоодо сабырлуу болсо, сөзсүз түрдө Аллах Таала ага көп жакшылык берет. Тафсир Насафиде Аллах Тааланын ушу аялдарга байланыштуу аяттарына бир окуя жазып кеттир. Бул окуяда баардык үй-бүлөлөргө чоң сабак бар. Бир Анамиран деген киши болгон экен, бирок түсү муздак, түсү куник, эч бир сулуулугу жок болгон капкара киши. Аялы өтө сулуу, абдан сулууга үйлөнүп, сулуу аял менен куник, сулуулугу жок эркек бирге жашап жүрүп, күндөрдүн биринде сулуу аялы күйөөсүнө Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, мени да сени да бейиш элинен кылып койгон үчүн Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр деп айтат. Анда күйөөсү кантип биз экөөбүздүн бейишибиз, адам тирүү кезинде өзүнүн бейишим деп айтуу мүмкүн эмес. Ошондой эле бирөө паланча дозокко деп, мен дозокмун деп тирүү кезинде айтуусу дагы мүмкүн эмес. Бейиши дозокко болуу адам дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Аллах чечим чыгара турган нерсе. Анда аялы мынтип жооп берген экен. Менин сулуулугума сен сабыр шүгүр кылып жашайсың. Менин сулуулугума сен шүгүр кылып жашайсың. Аллах Таала сенин шүгүрүң үчүн сага бейишти берет. Ал эми мен сага сабыр кылып жашаймын. Сабырым үчүн Аллах Таала мага бейишти берет. Мына экөөбүз тең бейишибиз деген экен. Жашоодо ушундай. Жашоодо шүгүр жана сабыр болсо, адамдын ыйманы толук болот. Анткени жакшылык, жамандык, ак кара деген жашоо жарымы кыйынчылык, жарымы жакшылыктан, жарымы жеңилдиктен, жарымы жакшылык, жарымы жамандыктан турат. Жамандыкка сабырдуу болуш керек, кыйынчылыкка сабырдуу болуш керек, жакшылыкка, жеңилдиктерге адамзат көп шүгүр келтирүү керек. Мына ушул шүгүрү, сабыры менен адамзаттын ыйманы, дини толук болот. Ошондуктан жашоодо эки тараптын биринде көбүрөөк кемчилик болсо, аял эркектин, анда ошо экинчи тарабы туура түшүнүп, Аллах үчүн сабыр кылса, Аллах Таала анын келечегинде көптөгөн жакшылыктарды насип этет, берет. Кызың болсо, балаң болсо шүгүр кыл. Бейпил тынчтык заман болсо шүгүр кыл. Ден соолугуң кымбат турат баарынан, алты саның аман болсо шүгүр кыл. Байлык жыйсаң өмүр бою тойбойсуң. Байлык менен бактылуу да болбойсуң. Жер бетинин теңин сатып алсаң да, жеп тойбогон ач көз пенде бойдонсуң. Ассаламу алейкум.